Namazı bardığınızga farz kıldı. Namazga beken bolunuz. Ova, namazda tik turuş, kıyamga turuş farz. Bирок Allah ушунчалык мээримдүү зат берген белегini алса, өкүмүнү дагы кошо алат да. Мындай мээримдүү затты эч жерден таппайсыз, урматтуу тууган. Тик туруп намаз окуш керек. Мен тура албайм, белим ооруп атат. Анда отуруп алып окуй бер. Отуруп алып окуй бер. Ким кыйнап атат сени? Мага постельный режим деп койду, отурганга дагы болбойт экен. Анда башың кыймылдайбы? Има ишара. Оку, жатып алып окуй бер, урматтуу тууган. Эмне тоскоол болуп атат? Има ишара, башың дагы иштебей калдыбы? Моюң сынып кетиптир. Энди кечиктирип тур, дарылан. Жакшы болгондон кийин окуйсуң. Анткени шариятта көз менен намаз окуш жок. Биринчи ракатта мынаны жумуп алып туруп, эки өткөндө муну жумуп кой. Андай жок намаз. Ушуга чейин Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атат да. Эми ушунда дагы намаз окубасаң, ушунда дагы туура жолдо жүрбөсөң, ушунда дагы Алла Таала өкүм берген нерсени аткарбасаң, качан урматтуу турган? Өлгөндөбү? Кабырга коюлгандабы? Качан? Кыямат башталгандабы? Ошондуктан урматтуу агаларым, урматтуу ажапалар, урматтуу агалар, бир кезде дербиш деп коет. Дербиш ар бир эшикти такылдатып жүрөт. Ар бир үйгө барып сүйлөшүп жүрөт. Падыша көрүп таң калды, биякта эмне кылып жүрөсүз? Менин жумушум ушул да. Эмне жумуш? Адамдар менен Аллахтын ортосундагы мамилени түзүп жүрөм. Адамдар Алла менен мамиле кылып калгыла деп атам. Не болду анан натыйжа? Дедил айтты, Аллах Таала мамиле кылайын, кел, тобосун кабыл кылайын, күнөөсүн кечирейин деп көнүп атат. Бирок мына адамдар көнбөй жатат деди да. Вакытым жок, ниет бар, жумуш көп, Кудай буйруса деп эле калып кетип атат деди. Арадан бир канча жыл өткөндөн кийин караса, ошол эле дербиш кабырда жүрөт, жайканада жүрөт. Ар бир кабырдын башыга барып сүйлөнүп. Падыша көрүп таң калды, биякта эмне кылып жүрөсүз? Урматтуу падышам, биздин жумуш ушул да. Эмне жумуш эле? Алла менен адамдардын ортосундагы мамилени түзүү деди. Өткөндө сураганымда адамдар көнбөй жатат дедиң эле. Азыр эмне болду? Көндүбү? Дедиле, ооба, азыр адамдар көндү, бирок Алла көнбөй жатат дейт. Адамдар макул кайра эле тирилсин, өмүр бою намаз окуп өтөм. Кайра эле тирилсин, өмүр бою Куран окуп өтөм. Кайра эле тирилсин, мен мачтан чыкпай өтөм деп айтып атат, бирок Алла Таала көнбөй жатат, кайра тирилтпей жатат деди. Урматтуу жаш кары, урматтуу эркек аял, бардыгыбызга Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атат, кел мамиле түзөйүн депчи. Андыктан намаздарыбызды бекем кылып калайлы.